Ассаламу алейкум, биздин Муз-ТВ каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн биз мынтип Красный Маяк айылына келдик, Медет Таксырдын короосуна. Бүгүнкү көрсөтүүдө тайлар чыгат жана аябай күчтүү аттарды көргөзүп сиздерге беребиз. Андыктан бул көргөзүү тайлардын номери менен кетет, аттардын номери менен кетет. Ошондуктан Медет Таксырга чалганда номери менен айтсаңыздар жакшы түшүнүп сиздерге жообун берет. Ассаламу алейкум. Медет эке, кандайсыз, жакшысызбы? Биз келип калдык. Ишиңиз кандай? Алла разы болсун. Баары жакшы. Ден соолугуңуз? Аллага чексиз шүгүр. Алланын өмүрүн канча болсун. Бүгүн кандай неме кылабыз? Эмнелер чыгат? Бүгүн кечегиде сюжеттерде чыкпай калдык. Аябай көп комментариялар чыкпай калдыңыз деп болушту. Негизи аз количество чыгардым. Баягы эле көйгөй. Насыл маселе анан жылкылардан көбүрөөк чыгардык, алып келип жылкылар көргөзмөгөчү. Ошол эми бүгүн эки кулунча, бир кунан чыкма. Эки кататай болот да, жазга 1 жаш болот. Калгандары кунан чыкмасы, бышты чыкмалары бар. Арасында жаңы асыйы бар, жазга 2 асыйлары бар. Эми тегин көрөсүздөр. Ошо номер менен айталы бүгүн, бүгүн дагы элдерге түшүнүктүү болсун үчүн. Бул тайды, бул жашы канча бунун? Бул 9 айлык кулун. 9 айлыкпы? Ушунча чоң экен, Майга барып, маанилерге барып 1 жашка болот. Бул карабайыр, биздин карабайыр жылкылардан. Таза карабайыр. Таза карабайыр жылкылардан. Карабайыр жылкысы. Жакшы нелер. 9 айлык экен, ошондо былтыр жазда туулган да? Жайда туулган. Жайга жетпей ушу май аякта туулган. Май аякта туулган кулун экен, мынакей көрүңүздөр туугандар. Бул өзү чумкара светте. Кашкасы дагы өзүнө жарашыктуу экен, Кашкасы бар. Бул хадисте түшкөн кара жылкы деген ошондой аттан болот да, иншалла. Хадистен түшкөн кара ошентип айтып койбу, Ошо неде дагы келип атат, баяндардан дагы келип атат. Кашка аркаңа 2 пут ак депчи. Мынакей алдыңкы кашкасын көрдүңүздөр, путундагы 2 окшош. Үчөөсү жакшы да, бул жакшы болуп берди иншалла. Мына аркасынан тарталы мынакей. Мына куйрукту эмне үчүн тегизет, Медет эке? Негизи тай кезинде, кунан кезинде кыркыш керек да. Жаз келди го. Кыркып туруш керек, сөзсүз. Туруш керек, бул дагы өсөт да, бул жаш мал да. Басына келип токтолуң эми. Басына койсок, басына 57 миңге койдук. 57 миңге койдуңуз. 57 миң сомго мынакей карабайыр 1 номердеги 3 кашка жылкысы тай коюлду. Арканын 2 путу ашка мына пешинесинде. Мына пешинесинде көрүңүздөр. Өзгөчө кашкасы турат. Кочкор тумшук деп коет да буларды. Кочкордон мына жер бийик болот да. Карабайыр. 57 миң сомго коюлуптур. Бул номер 1 номердеги тай карабайыр жылкысы. Карабайыр тайы. Мынакей туугандар, номер 2 тай. Мынакей сиздерге көргөзүп атабыз. 2 тай бийик тай экен. Бунун жашы канча, Медет эке? Бул июнь айына барып 1 жаш болот булчу. Июнь айына 1 жаш. Бул рысак породасындагы. Рысак? Рысак деген породасы. Рысак породасы экен. Рысыстый жылкы деп коет буну. Азыр айландырып тартайын мүчөлөрүн. Үч аягы ак. Үч аягы ак экен, кашкасы да бар экен өзүнчө. Бул Т деген. Мынакей көрүңүздөр туугандар, аяктарын тартайын. Гүлүк жылкылар болот, аябай бийик жылкы болот. Азыр бул 1 жашка чыга эле ушунча бою турбай. Өтө бийик экен мыначы. Сиздин боюңуз менен почти барабар эле болуп турат да. Бул рысакты канча дедиңиз? Буну 110го койдум. 110 миңге койдуңуз, Аны сөз. Кеми бар албетте. Жол беребиз, түшүп беребиз иншалла. Мынакей 110 миң сомго коюлуп тур. Азыр туугандар, мынакей аркасынан дагы сиздерге дагы бир тартып берейин. Өзүнчө мындай позада турат. Бул каяктан келди, Медет эке? Бишкектен келди. Бишкектен келдиби? Бишкектен келди. Бишкек шаарынан келип тур. Кайсы бир таш деген жерди утуп калдым, ушу дамылдардан. Ошолордон келди. Үйүндө да кармап турган тай экен. Ошон үчүн мына адамга жакын ойноп атпайбы? Адамга жакын экен, Так.
эрки болуп калган да. Бул номер 2 номердеги рысак породасындагы тай. Мына 3 номердеги бул кандай жаш медетеги? Бул полторашка деп коет. Ошол мен май июнь айга барып, майдын аягы болуп 2 жаш болот. 2 жашка эмче калбы? Ушунча чоңбу? Бул ошо таза кандуу рысак породасынан бул аябай күлүп чыгып коет. Нелери. Алыстан тартайын сиздерге номер 3 таза кандуу рысак породасындагы тай экен. Кулагы дагы өзгөчө экен, бунун. Эми булат. Күлүккө чаба турган жылкыларды өзү негизи мындай. Күлүк. Болчудай түрү көрүнүп турат. Аркасынан дагы тарталып тургандар. Bunun баасын канча дедиңиз медетеке? Бул баасын 100 миңге койдук, баасын мынча. 100 миңге койдуңуз, 100 миңге койдум. Аны сүйлөшөбүз, жол кирен несине дагычы. Түшүпбеген аракет, келген адам көңүл тапкан аракет кылабыз да иншалла. Кудай кааласа. Наразы болбой алып кеткенгечи. Келсеңиздер наразы болбой сиздерге аябай түшүп берет. Андыктан чалыңыздар. Мен номерди описанияга калтырам. Мынакей туугандар. Аябай күлүк жылкы болчу түрү бар тай экен. 100 миң сомго коюлду бунун баасы. Номер 3. Көкүрөктөрү кеңири жаныбар. Мынакей көкүрөктөрүн караңыздар, жакындатпай атат анча. Эми кармалган жылкы да. Мындай. Бул болсо уже кезекти аттарга беребиз. Бул 4 номердеги ат жылкы. Жашына токтолуп кетиң медетке бул аттын. Бул таза кара байыр жылкысы. Өзү түбү кулунун ачыныкы. Бул эмне Бишкекте Винсовхоз деген жерде турган жылкы мына. Ошол жерде турган. Бул жашка 3 жаш болот. Бышты чыкма да. Бышты чыкмабы? Бул эми эле кеминги эми үйдө туруп. Эми жакшы ачыла билгендер болсо буну тааныйт бул атты. Ачы кайсы? Жалал Абадтын ачысы да? Жалал Абад областынын ачы деген. Сузак районуна караштуу. Кара байыр жылкысы кеминги. Эми муну үйрөтүп алган адам өз тарбия кылат да. Бирок минип, кыйлалап жүрүп калган. Эми тарбиялаш керек экен да? Эми улакты эми быйылдан баштап үйүргө. Быйылдан качырса болот. Мен быштысы негизи быштыны үйүргө койгонго негизи эртерээк коет. Үйүргө канча жаштан коюш керек? Үйүргө өзү жаңасыдан койсо болот. Эми үйүрдү карап кетиши. Ошондо кийинки жылкыга бул уже даяр болуп калат экен да? Эгерде буну алып мисалы суай деп коет. Мисалы жаңы тай чыкма, кулан чыкма ургачларга үйрөтүп андан секин үйрөтүп алса болот да. Негизи келип эле көп 2 ас 3 ас үйүрү бар дейт. Алар эми үйүргө үйрөтүлбөсө ошон үчүн ошодон тарбияны башташ керек да. Аны 2 ас 4 ас апарып койсо көбүркө кулун чиштеп коюшу мүмкүн. Жаман пейлер болушу мүмкүн. Резко эле кошуп койгондочу. Мүмкүн болсо ушу кезинен тарбиялап үйүргө аз болсо суай менен 5-6 жылкы менен тайчалар менен куланчалар менен кое берип койсо, ошондо жакшы үйрөтүп алса болот да. Эми негизи самый важный үйүр да. Үйүр главный. Главный үйүр да. Мисалы 10 жылкын болгон болсо атаң кымбат баалуу жылкылар алып келип аласың, же үйдү карап койсо кулун чиштеп коюшу мүмкүн, же үйүрдү жакшы карабай коюшу мүмкүн. Бул жаман нерсе да. Анан 2 ай мурун алып баягыдан менен барып үйгө жаңжалдашы мүмкүн. Мүмкүн болсо ушуну жаш нерселерди алып жашына үйрөтүп алса жакшы болот да. Жаш нерселерден башташ керек экен да. Ошондо бул бышты чыкманын баасын канча койдуңуз? Бул бышты чыкманын баасын жакын эле койдум. Баасын аспадым, 110 миң сом. 110 миң сом койдуңуз, Мына жамбаштарын карасаңыз аябай кең. Аркасынан тартып көргөзөйүн. Аябай жакшы да буларчы бизге. Алыстан тарта эле тургандар. Мынакей туугандар. Bunun baası 110 миң сом болду. Бул 4 номердеги бышты чыкма. Ошондо 3 жашар болот. Мынакей туугандар, биздин каналдын катталуучулары 5 номердеги азыр жашын сурайбыз, баасын айтабыз. 5 номердеги бул кандай
Порода башы чоң екен, мойны жоон екен дегендей. Булар Орлов менен Орловский менен тяжеловестин аралашкан коюлган да буларчы. Орловский менен тяжеловес Владимир жылкысынын аралашмасы. Ошодон келген жылкы. Жаш адамга аябай чакын, ушундай жылкы болот булар. Аргындаштырылган жылкы экен да, Буну деген Эмиле Кемминги, Эмиле менен жазга 3 жаш болот. Бул дагы бышты чыкма экен, а? Бышты чыкма. Бул дагы бышты экен. Мунун Булар кашкасын караңыздар. Бундай болгондо бийик жылкы болот да булар. Ушу бийик экен, э. Булар быйылда көккө чыкса дагы чоалып, дагы чоңоет да. Азыр бою эле 1.60-тан өтүп турат, 1.60-тан жогорураак. Ушул туруштачы. 1.60-тан жогору экен. Көккө чыкканда кеңири чоолот да жана. Орлов менен Владимир тяжеловоздун аралашмасы аргындаштырылган жылкы экен. Азыр баасын сурайбыз сайапкерден. Жашын уктуңуздар, бышты чыкма дейт. 3 жаш болот. 3 жашта бышты чыкмаганда 3 жаш болот экен туугандар. Эмнеси бунун аяк жагы Орловду татканда жеңилдиктеричи. Мындай өтө оор эмес да, оор жылкы болбойт да, бул жеңил жылкы болот. Жоондуктары ошондо Владимир жылкысын тартыптыр, а? Жок, андай эмес. Орловский таткан. Себеби анда бул аябай жоон болуш керек. Ушул жашка барыпчы. Бул жеңил эле. Эмнеси дагы турушу дагы кабагы жакшы болот. Орловдор ушунчу жакшы. Адамга жакын болот да. Бейчеки жанагындай үркө өрбөйт, а? Корко өрбөйт. Жаман белдери жок. Анан буну көк ат деп коет. Мындай чакырып атканда кою көк да. Кою көк, а? Бул кою көктүн баасын канча дедиңиз? Bunun mu? Bası 130 lira oluyor. 130 миң сом. Бул чум көк жылкынын баасы 110 миң сом болду. Мынакей туугандар, алыстан тартайын сиздерге. Кезекти мына аттарга берсек, азыр аттарды тартып көрөбүз. Аябай күчтүү аттардын алдыда сонун аттар бар. Күчтүү аттар, андыктан биздин канал менен чогуу болуңуздар. Бул 6-чы номерде болду бул ат. Атка бир неме берип кетсеңиз. Бул ат Мүнөздөмө. бул ат биздин Карабай жылкыдан. Мына Карабай жылкыдан көргөзсөм, Карабай дейт. Мына бул ат жазга 5 асый болот. Жазга 5 асый. 5 асый. Жашы боюнча 8 жаш болот да, жазга. 8 жаш, жазга 5 асый. Үйүрү, улагы бар. Үйүрү да жакшы карайт, улагы да жакшы. Улакка чабылып көрүлгөн. Өзүңүз көргөнсүз. Улакка чабылып көрүлдү. Эми аны аябай кылдатык менен карабасак, көп адамдарга нааразы болуп калбаш керек да. Мынакей көкүрөктөрүн тарталы. Калбаш керек. Туяктарын мынакей караңыздар. Бул 5 асый аттын баасы канча болду менде деге? Bunun basını 125 bin koyduk. 125 миң сом. Düşüp береді lan, Onu жөндүү эле коюпсуз, э? Musulmança soda alıyoruz da. Düşüp beredi Кудай inşallah кааласа. ağa bilet. Эки адам тең нааразы болбош үчүн аябай бааларын жөндүү койду сайапкер. Бир неме болуп көрбөйсүңбү? Буруп көрчү. Коет экен ат, а? Кой басат экен. Күчтүү жылкы да. Күчтүү экен, буту колу жогондагы экен. Мынакей туугандар, 7-чи номердеги келишкен сындуу атты тартып көргөзүп атабыз сиздерге. Азыр бунун өзгөчөлүктөрүн, мүнөздөмөсүн сайапкер берип көрсүн. 7-чи номердеги атты канча деп атасың медетке? Сразу эле баасынан баштайлы. Basın bunu 130 binge koyduk. 130 миңге коюңуз. Kemi var, düşüp berебиz. Анан бул ат өзү жаңасы, жазга 2 асый болот. Жаш ат экен, 4 жаш, жазга 5 жаш болот. Үйүргө жүргөн ат. Үйүргө жүргөн. Улакка чабыл деп ат бул ат. Улакка тарбияласа болот экен, Анан бунун пародасы данчактардын аралашмасы бар да. Данчак аралашмасы бар. сыйда ат экен, сыйда. Энеси кыргыз бе? Атасынан Аябай көкүрөгү дагы келишкен, жоон көкүрөктүү ат экен. Азыр аркасынан сиздерге тарталы.
Жаңа сый, жазға 2 сый болады екен бұл аттың жашы. Үйірде жүрген, бирок улакка чабып элек тарбияласа болот. Ал өзүнүн тарбиясынан да ат бүлүк жылкы үйдө жүргөн кармалып келген ат Жоошат ба? Ат жоошат. Үйдө жүргөндө аттын түшүгү албай аттан улакка чапкан болбойт. Ал үйдө кичине байлап не кылдык. Кармадык да. Аттын путу болуп таза. Мунду ат. Таталы. Үчөөсү жакшы келишкен жылкы да. Мына буруп берип кой. Чүдө онараак бургон бу. 7 номердеги аттын баскандарын көрүп атасыздар туугандар. Коет. Бунун түсүн кандай деп коет Медетке? Буну жерде деп айтылат. Жерде кашка экен да? Жерде кашка ат. Андыктан чалыңыздар, жазыңыздар 0777 43 05 60 номерине кайрылып, номерин айтсаңыздар, Медетке сизге өзү жооп берет. Мынаке 8 номердеги атка кезек келип жетти туугандар. 8 номердеги ат. Бунун түсү кандай Медетке? Тору деп айтылат. Тору ат. Жашы боюнча бир токтолуп кетсеңиз, мүнөздөмө берип кетиң. Жаш боюнча мындан жазга пышты чыкма. Бышты чыкма, Ичке үйлөнгөн ат өзү негизи. Ишти кылат. Элдер айтпай 100 миңге чейин аттар бар. Ичке дегендер мына арбанын эмне жактан нокачтан көп чыгып атышат. Бул аттын баасын 100 миңге койдум, түшүп берем. 100 миң кеми бар, 100 миң кеми бар. Өзү жазга 3 жаш болот. Азыр бул 2 жашта. Жазга 3 уже жаз болду уже. 3 жаш десек деле. 3 жаш десек болот экен. Бышты кылып мына чоң экен. Өзүнүн немеси да. Жумуру кыргыз жылкысы. Кыргыз ат, таза кыргыз экен. Кара байыр жылкысы. Кара байыр. Ошон 100 миңге чейин сурагандар аябай көп болду. 100 миңге чейин сурагандар комментарийге дагы жакшы чыгып атат да, ушундай аттарды таткыла дегендерчи. 100 миңден деле түшүп берем. 100 миңден түшүп бересиз, а? Бүгүн тапкан аракет кылам да иншалла. Андыктан жаккан болсо 8 номердеги ат деп туруп сурасаңыздар болот. Азыр бастырып көрөлү. Бышты жаш ат экен. Буну үйрөтсө болобу? Улакка деле. Эми конечно үйрөтсө болот. Кандай гана үйрөтсө болот. Карасың. Турушу да күчтүү экен. Айтпайм, мен канча деген аттарды мисалы улакка чабылбады дейм, чабылды дейм да. Аны кээ биркилер кандай кабыл алат? Кээ биркилер ушундай нерселер ham болуп атат да, барып чаптык дейт. Мен чапкан атымды чаптым деп айтам. Улакка чаптым деп айтам, улакка жарады деп айтам. Улакка жарабаса жарабады деп айтам менчи. Кээ бир адамдар чыгып атат, улак ушундай чыгып калды дегендер чыгып атат да. Алып келсек, улакка чүрүп калат. Жакшынакай чүрүп калат. Балам деле чабып атат, жакшы чабат. А мен өзүм чабып атам. Улак чыгып калат. Ушундай кылган токтосун да, ушундай поставалар жүрөт. Чөптө туура эмес нерселер болуп атат. Анан келгенде уят болуп калгандар бир топ эле болду да. Андай кылбайлычы туугандар. Эгер жакпаса, мейли албасаңыздар мейли. Жаккан адам алсын. Антип алдабаш керек. Бирөө келип улакка жарабады дедилер. Чапсак аябай сонун чыкты. Аны алып келип берди. А башка адам алып кетти. Башка адам алып кетти, ал рахматын айтты. Бул кылбайлычы, эмне себептен? Мен неге бирөөгө жаман ойлобойм? Себеп бул күнөө да. Бул кылбаш мүмкүн болсо жашообузда. Может, ол адамдын өзүнөн дагы зависит этет болуш керек, э? Эми ошону зависит этиш мүмкүн. Бир акылдан бир акылга барганда ат өзгөрүшү мүмкүн да. Ошол нерсеге көңүл бурсак жакшы болот да. Эге атка өзү адам үстөмдүк кылыш керек да. Ат үстөмдүк кылбаш керек. Атка адам үстөмдүк кылыш керек. Үстөмдүк кылып, атты адам башкарыш керек да. Ат адамды эмес. Бул 8 номердеги жылкы болду. Арзаныраак жылкы сурагандар үчүн 100 миңден түшүп берем. 100 миңден кеми бар. 8 номердеги атка кезек келип жетти. 8 номердеги жерде аттынаке. Жерде кашка. Жерде кашка экен. Кашкасы дагы өзгөчө кашкадан экен. Бийик ат экен, Медет эке? Ат бийик ат. Ат бийик экен. Азыр аркасынан тартып келели дагы. Бунун кандай өзгөчөлүктөрү бар? Саяпкерден сурап билебиз туугандар.
Bunun мүнөздөмөсүн bir айтып кетиңиз мен Бул dedik. мүнөздөмөсү негизи үйүрүн көргөнмүн аттычы. Aha. Үйүрү жакшы. Анын улакка чабылган мен ачык эле көргөн жокмун. Улакка чабылган Бирок көрбөдүңүз. улагы даяр, улак чабылган деп алгам. Чындыгы да мен ошону көргөн деп айтам, көрбөдүм деп айтам. Ооба. Бул ат улакка өзүм чапкан жокмун да себеп. Балдар айтат, улакка чапкан жакшы деп. Мен өзүмдүн далилимди айтышым керек. Үйүрү жакшы ат. Жазга 5 асый ат. Жазга 5 асый. 5 асый ат. Жаш боюнча 8 жаш болуп калат. 8 жаш болуп калат. 8 Жазга жаш. 8 жаш, ал 7 жаш. Aha. Ат бийик ат. Эми бирок аттын элери таза да. Главныйчы Аяктары, ден соолугу таза ат да. Бою канча чыгып калат мен ушунун? Бою 1.60. 60тан бийигирээк болот. 1.60'dan az maz бийигирээк экен, 65ке жакындап калат. 1.65 сантиметр. 60-65'in ортолугу десек. Баасынчы, баасын айтыңызчы. Басынбы? Элдерге кызык болуп атса керек. Басын 130га койдук. 130 миң сом, Алыстан келгендерге түшүрүп берет иншалла. Алыстан келгендер көңүл тапкан. Эми жакындан көңүл главный сорлашып бири-бирге ат эмес да. Бири-бирибизге көңүлүбүзгө жакшы болгон мамиле бул жакшы нерсе да. Эми ат келет, канча деген ат келет, канча деген келет. Бирок агайындык болуп калган мага жөнөтүп атпай комменттерин дагы жакшы нерселер жөнөтүп. Алла ыраазы болсун бардыгыначы. Эми анча-мынча болуп калат экен, пенделик кылат экенбиз. Мына биздин Уланбек деген бир бала жазып атат аябай. Анан ошол Уланбек деген антип жазбай эле, мисалы мен билбеген нерсем болсо, мынаны мындай кылып койсоңуз деп жардам берсе жакшы болмок да. Ошонун баарын элге тартып алмакпыз да. Элге жакшы. Кайра негатив жазбай, Неге жазбай. Ошол жигит мага кайра ини болуп калса жакшы эле болмок да. Мен себеп кайсы жерде жүрсөм дагы өзүмөн чоң ага табамын, ини тапкан мага бул жакшы нерсе да. Тем более чоң кишилер жолугуп калса, атам сыяктуу киши болуп калса, мен ата эле деп коем. Ата сыяктуу, атанын көп атасын эле албадык. Ошол сыяктуу да. Анан мен аябай сыйлап келем чоң кишилерди, урматтап келем. Анан бул Уланбек деген бул кандай нерсе менен чыгып атат. Уланбек менен мен жаман нерсем өткөзсө, мен бирөө жаман деле кыла элекмин деп ойлойм. Может бир жерден көңүлүн калтырып койгонмунбу? Бул өзү мына бул неден болот экен. Биздин Каракулжа районунун Алайкы деген айылынан болот экен. Жана Өзүнүн инилери болот экен. Ошол балага кайрылып кетем да. Эгер сен билген болгон болсоң, жакшы нерсени билген болсоң, жардам бер. Мен билбегеним көп мен негизи. Мен билгенимди гана элге жарыя кылсам, билгенимди гана жаштарга айтсам да. өзүңүз деле айтып кеттиңиз билбегеним. Канча деген адамдар бар, саяпкер аксакалдар бар. Ошол аксакал сыяктуу эле ини болсоң дагы, может акылың өйдөдүр. Акыл бергенге жардам бергиле мага. Кала ушул нерсени баары тартуулайлы элге. Жакшы нерсе кылат, сага дагы бул сооп болот да. Анан антип жазылган болсо, мен билбеген нерсени жазып аткандыр, ал делечи, может билеттир, бирок ал тем более Россияда экен. Ошол ат таптасак болот да, Россияда жүрө элечи негизичи. Ошол эми айтарым, башка мына коммент жазган алыстык туугандар Өзбекстан, Казакстанга терең ыраазычылык берем. Алла ыраазы болсун сиздергечи. Мени колдоп бергениңиздерге, мени урматтаганыңыздарга. Мен ушунча эми эле жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыкканмын. Мени урматтап атканына, ушунча кадырлап атканына Аллага чексиз шүгүр. Рахмат медетик. Терең ыраазычылык билдирем баарына. Андан көрө келиңиздер, жылкы минели, жылкы үстөйлү. Мына менде да бир случай болгондо, бир дос балам өзү Шымкент шаарында иштейт эле. Канча жолу грыжаны лечение кылып жакшы болгон эмес да. Анан бир жолу биз улак ат минип жүрүүдөн бир ат алып бердик Бишкекте жүрүп. Өзү аты Нурбек Сатыбал Дип деген классташ досум болот. Ушул жигит ат алды да. Ат алып грыжа жоголду. Грыжа жоголуп, тамыры менен жоголду. Az келген саат улак жоголуп кетти. Кече жакында да биз 140-145 миңге ат алып бергенбиз. Азыр болсо 350 миң ат алды. Ошо улакка кызыгып, улакка үйрөнүп кетти да. Бул жылкы нерсе, бул хадисте бар нерсе, хадис айтылып кеткен нерсе бул. Ошол турганда жылкы минели. Жылкы миниш керек экен, бул ден соолукка дагы аябай пайда. Муну бакканын бардыгы сооп, берген Сооп чөбүң болот. дейт. Берген чөбүң, жемиң дейт. Чычкан болгу сийдиги дейт. Акыретте суракка таразага тартылат дейт да. Көп чактары бар жылкы мингени адамга деле. Буну бир бастырып көрөлүчү. Ат суагай жакшы. Суагай аябай күчтүү, бийик.
жерде кашка ат. Мынакей көрүңүздөр туугандар. Басы жөнөкөй эле ба. 130 миң койдук. 130 миңге койдуңуз да? М. Кеми бар 130 миң сом туугандар. 9-чу атка кезек келип жетти туугандар. 9-чу ат. Азыр бунун да мүнөздөмөсүн, баасын сайыпкер өзү айтып берсин. 9-чу атка бир дагы мүнөздөмө берип кеттиңиз Медет аке. Бул жылкы өзү Жалал Абад областынан келген ат. Жалал Абадтан келген ат. Жалал Абадтан келген ат өзү бул. Биздин Карабай жылкысы. Бул аттын жашы неге 3 асы болуп калат. 5 жаш, жазы 6 жаш болуп калат. 6 жаштагы жазга. Уже 6га чыгып калды да? Жазга. Эми бул жерде мындай да. 3 жасы. Аттардын бардык аттардын улагы менен, несин жөндөмү менен, элге таанылганы менен, чуркалары менен айырмаланат да сенасы. Өзү негизи алганда 50-60 миңдей аттар болот. Эгер согума даяр болсочу. Булардын үйүрү, улагы өзгөчөлүгүн ошо сена коюлат да. Бул аттын үйүрү дагы бар. Улагы дагы бар. Гарантия. Буга гарантия да. Гарантия бересиз. Эгерде бул атты апарып улакка чаап көрүп 2-3 күндө алып келип берсем, акчасын да возврат кылам. Мисалычы, билгендей айтам да. Билбегендей эле айтам. Азыр айттым го, мисалы мен бул атты мен чапкан жокмун деп жерде атты. Үйүрү бар, үйүрүн көргөм. Улакка чапканын көргөн эмесмин да. Бирок балдар жакшы деп айтты. Анан бул атты өзү күчтүү, мүчөлү күчтүү ат да. Кирип чыгышы, үйүрү караган аябай жакшы ат. Анан бул атты ошо басын ошон үчүн койдум. Бул азыр көрдүңүзбү, мен суак айлыгын несин көрсөңүз, кара светти өзү да. Басын 150 миңге койдум. 150 миңге койдуңуз, Бирок түшүп берем басынчы, бир аз түшүп берем. Ат мүчөлү. Мынакей туугандар, 100% гарантиясы бар улакка, үйүрү. Эгерде 1-2 күн, 3 күн чабып жакпай калса, алып келип берсеңиз, Медет аке сизге кайра акчасын кайтарып бергенге даяр. Улакка, үйүрү, гарантия. Бул да ошо биздин хадисте айтылгандай бир неси бар, арканын эки буту ак, тумшугунан ак кеткен, үстүнөн да могул жеринде ак бар. Тумшугунда бар экен да? Кара тушу жакшы нерсе айтып кетем. Аттын баары жакшы аттар да. Аттардын баары жакшы болот. Ал үйдө тарбиясынан, тарбиядан бузса аябай кымбат тайларды алып деле бузуп алабыз да. Атты өтө жакшы көрө бербеш керек. Бирок жакшы көрүш керек бир Алладан кийин да. Жакшы көрүш Алладан кийин, Алланын аты менен анан жакшы көрсөк ошол ат. Себеп көп жерде барганда атка дейт. Мээрим бер дейт да. Мээрим бериш керек. Ошол ат сени эч качан ылдыйлабай сени көтөрөт да. И бактыңды бир чоң состоянияңда кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн атка деген жакшы көңүл буруп караса жакшы болот да. Мынакей туугандар, 10-чу номердеги ат чыкты. Чум кара ат экен. Бул аттын улагы дагы бар, үйүрү дагы бар бул аттынчы. Жазга 3 асы, 5 жаш, жазга 6 жаш болот. Жазга 6 жаш экен, коюп койгон ат экен. Мынакей караңыздар туугандар. Ат таяр ат. Жалтырак ат экен го? Жалтырак жакшы ет. Ошо бою 1.60 боючу. Бою 1.60 экен, 1.60, бою 1.60. Басын айтканда басы 120 миңге койдук. 120 миң сомго койдуңуз. 120 миңге койдук. 120 миң сом кеми бар туугандар. Азыр аркасынан тарталы. Бургун? Арка жакка, Мынакей караңыздар. Бери бур балам. Айда. Бер айда. Көкүрөктөрүн тарталы сиздерге. Баасы 120 миң сом, чум кара светтеги 10-чу номердеги ат. Мынакей туугандар, 11-чи номердеги жерде ат экен. Азыр буга дагы мүнөздөмө берип кетебиз сиздерге. Медетке айта бериңиз, мүнөздөмөсү кандай бул аттын, өзгөчөлүктөрү эмне? Бул ат өзү Россиядан келген ат, Орловский породадан. Орловский ба? Орловский ат. Орловский таза породадан. Бунун улагы аябай жакшы чыкты. Аябай кеңири кирип чыгыш аябай сонун ат. Вообще булдан улактан замечательно топко кирет. Топко кирет, чыгат. Аябай күлүк чыгат. Ошо жашы 5 асыл. 5 асы, 5 асыл. 8 жаш. Бул улакты мен гарантия берем, бул ат мен чабып жүргөн инемдин аты. Мен чабып жүргөн ат. Кайсы жака барба, кайсы топко кирбе, böyle чабан дестер өрөндөгү тааныйт бул атты. Бул аттын баасын 250 миңге койдук. 250 миң сомго койдуңуз. Бирок түшүп беребиз. Бул атты минген адам түшкүсү келбейт. Үстү аябай ток, жакшы жибек. Алыстан тарталы. Үйүргө деген үйүргө коюл элек. Келгенден бери улакка чабып атабыз, кубаздык кылыпчы.
Бүгін да улак болот экен, бүгін да барат да болот. Булат улакка барат. Улакка эмне ички улак болуптур, улакка сөз барат да. Атты кечиң суутук болгон экен. Ошого ат не кылып турат. Мынакей туугандар көрүңүздөр 250 миң сомдук Орловский жылкысы. Була кыска көрүнгөн ат бийик ат. Бийик ат экен. 1.65ке жакындап барат бул ат. Мынакей туугандар, биздин бул чыгарылыш соңуна чыгып баратат. Кийинки чыгарылышта саяпкердин өзүнүн атын жана бир аябай бир чоң ат бар. Ошону тартып көргөзөбүз. Саяпкердин өзүнүн атын баасы жок ат деп атат. Аны тартабыз. Андыктан биздин канал менен чогуу болуңуздар. Кийинки көргөзүүгө чейин сак саламатта калыңыздар туугандар.